alып туруп бир адамды депутат кылып шайлап коюп атабыз. Кыргыз-Нефтегаз күнүгө элге жардам берип атат деп ойду айтмакчыбыз. Андан сырткары мына шаарлар оңолуп атат, көрүп атасыздар. Асфальттар төшөлүп атат, свет жарык болуп атат, мэрия кылып атат. Жакшы деп атат. Бирок акча кайдан түшүп атат? Кыргыз-Нефтегаз кирешесин чоңойтуп, таза прибылды киргизгенден кийин анан ушул иштер болуп атат. Мына 300 миллион, 3 жыл мурун 300 миллион таза киреше менен чыкканбыз. Быйыл 1 миллиард 40 миң. Мамлекеттик төлөмдөргө да 1 миллиарддан ашык төлөп атат. Ушунун эсебинен бүт Нокен району боюнча айыл өкмөттөргө дагы 31 миллион, 32 миллиондон күнүмдүк немеси түшүп турат 2%. Шаарга да түшүп атат. Ошонун эсебинен шаарлар оңолуп атат. Эмнеге биз Айбекти барсын атабыз? Эгерде бизде Айбек барса, планыбызды көбөйтсөк, таза кирешени көбөйтсөк, шаарда жумуш менен камсыз болот. Экинчиден айлык көбөйөт. Үчүнчүдөн мына ушул шарттар шаарыбыз оңолот. Мына азыр көрүп атасыздар. Асфальттарыбыз эскирип калганда бүт жаңыланып атат. Ушундай ойдо биз Кыргыз-Нефтегазга Айбек керек. Кыргыз-Нефтегаз үчүн дагы депутат керек деп биз ушул жигитибизди шайлап атабыз. Эл үчүн иштеп берет деп. Мамлекет тарабынан жогорку деңгээлде бийлик бутактарында маселени чечүүдө депутаттын ролу өтө чоң болот. Анткени биздин Кыргыз-Нефтегаз ишканасы Кочкор Атада болгону ушул жердеги жашоочулардын Алла Тааладан берген бактысы жана ырыскысы болуп эсептелинет. Демек, бактыбызга жана ырыскыбызга каршы турбайлы. Кыргыз-Нефтегаздын атынан депутат кетип атат. Андан көрү башка элден шайланса болмок деген ой пикир болсо өтө терең адашат. Анткени Кыргыз-Нефтегаз эң түйшүктүү маселелерде ишканаларда ушул Кыргызстандагы ишканаларда соц объекттерди карап аларды жогорку деңгээлде алып жүргөнгө бир гана ушу Кыргыз-Нефтегаз болуп атат. Анткени бала бакчадан баштап стадион, мектептерге жардам берүү бардыгы ушул Кыргыз-Нефтегаздын өндүргөн нефтисинин эсебинен болуп атат. Андан тышкары бизге депутат эмне үчүн керек? Биз таможенный союзга мүчө болуп киргенбиз. Бүгүнкү күндө таможенный союздун талаптарына Кыргызстан бардык техникалык, правовой, укуктук документтердин баарына кол коюшкан. Демек, бул жерден нефтини гана өндүрүү эмес, нефтини кайра иштетүүдөгү проблемаларды эске алыш керек. Ал үчүн бизге депутат керек. Демек, бүгүнкү күндө Евразия экономикалык союзга киргенден баштап биздин нефтини кайра иштетүү Кыргыз-Нефтегаздын улуу максатынын бири бул нефти продукцияларын экспорттоо. Бүгүнкү күндө биз ички гана рынокто иш жасап атабыз, ички гана рынокду камсыз кылып атабыз. Келечекте ошол жолго баруунун өзү заман талап кылып турат. Ошондуктан депутаттын ролу өтө чоң болот. Демек, ушул нефт продукциялардын жогорку баада сатылышы, сапаттуу болушу келип салыктын төлөмдөрүнүн көбөйүшүнө алып келет. Салыктын көбөйгөнү бул социалдык маселелерди өз убагында чечүүгө алып келет. Ошондуктан, урматтуу Кочкор Ата шаарынын тургундары, Кыргыз-Нефтегазда 2600 адам иштейт. 2600 адамдын үй бүлөсү бар. Ушуларды баары колдогондо дагы биз Ниязалы Айбектин талапкер катары көрсөтө алабыз жана добушубузду да бере алабыз. Албетте, келечек алдыда, келечекке депутаттык иш өтө татаал. Бирок Айбек мырзаны биз баарыбыз билебиз. 20 жылдык өндүрүштө эмгектик стажы бар. Жана кесипкөйлүгү жогору, эл менен сүйлөшө алат. Ушул жакшы иштегендиги үчүн бүгүнкү күндө биз өнүгүү жолунда жүрөбүз. Анткени материалдык техникалык камсыздоо бул өндүрүштүн эң негизги проблемаларынын бири. Ушул проблемалар өз убагында чечилип, бүгүнкү күндө нефть өндүрүү, скважинаны бурголоо пландан да ашыкча болуп кетип атат. Демек, давайте ар бирибиз балдарыбыздын келечеги үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, мындан ары мигрант деген түшүнүк, мигрант деген
өзүңүздөр билесиздер, кандай кесипкөй адамдар за граница чет өлкөлөрдө иштеп атат. Ошолордун кайтышына дагы биздин өнүгүү, келечектеги пландарыбыз ишке ашса, биз депутаттын өзүнүн жүрөгүнөн чыккан программалары, ушул өзү да айтып кетет, ушу программалар ишке ашса, биздин Кочкор Атада мындан да көрктүү, экологиялык таза шаар болушуна ишенебиз. Биримдик партиясынын катарында турган Ниязалы Айбекти талапкер катары бүгүн көрүп атсак, 4 октябрда аны депутаттыкка жол берүүгө өз добушуңуздарды беришиңиздерди суранабыз. Аман болуңуздар, бар болуңуздар. Кыргызнефтегаз менен жашайбыз. Кыргызнефтегаз менен ушу Кочкор Ата гүлдөп өсүп атат. Ошондуктан мен ушул Ниязалиев Айбекти сиздерди дагы ушул Биримдик саясий партиясынын тандашыңыздарга мен толук ишенип кетем. Себеби Кыргызнефтегазда бардыңыздар иштейсиздер. Сиздер иштебесеңиздер, базарда отурсаңыздар деле, базар деле ушул Кыргызнефтегаздын арты менен өркүндөп өсүп келатат. Туурабы? Мына Кара Көлдө деле азыр иштебей калган жерлер болсо, иштебей базарлары токтоп калган көп жерлерде. Мына Аксыга бардык өткөндө, Аксыга барганда базарлар токтоп, ушул жактарга келет экен. Себеби бизде айлык бар, Кудайга шүгүр. Айлык алсак, базарга барабыз, базардын да иши жүрүшөт, туурабы? Ар бир нерсе бири-бири менен эри шаркак болуп иштеп келатат. Азыр мына шайлоонун алдында асфальттар, светтер уланып курулуп келатат. Ушуну 5 жылдын ичинде мурун курулса болобу эле? Болот болчу. Себеби дегенде депутаттарды биз азыр азайтышыбыз керек. 120 депутаттын 2ден эмес 3төн помощниктери бар, туурабы? Аларды багып келатабыз. 120 депутаттын өзүн багып келатабыз. Ошонун барын азайтып, баягы эски Садырбаев айткандай карышкырлардан кичине болду эми эс алыңыз, аксакал, отуруңуз, насаатыңызды айттың деп, могу окшогон курч, илимдүү, билимдүү жаштар барсын. Ушул жаштар иштесин. Мына той ашыбыздын бардыгы ушу Кыргызнефттин арты менен келатат. Мына бир күндүк келип, асфальтты коюп, светти коюп кеткендер, эртең сиздерден эч нерсе сурабайт. Акыбалыңыздарды сурабайт. Ал эми Кыргызнефтегаз менен биз бала чакабызды өстүрүп атабыз, кыздарыбызды окутуп атабыз, туурабы? Өзүбүз пенсия алып атабыз, чоңоюп калган жаштарда. Ошондуктан Кыргызнефтегаздан бизге депутат зарыл, чыгарышыбыз керек. Себеби Кыргызнефтегаздын проблемалары жогору жака чыкканда өтө чоң болуп кетет экен. Май боюнча, нефти боюнча, ошондуктан өзүбүздөн депутат чыкса, көп проблемалар чечилет. Ошондуктан биз саясатка мурун аралашкан эмеспиз, эми аралашышка туура келди. Себеби ар бир адам өзүнүн тамак ашын, өзүнүн кылган ишин коргош керек. Туурабы? Ошондуктан биз депутатты чыгарып, өзүбүздүн кылган ишибизди актап, коргоп жетишке биздин жетти күнүбүз. Ошондуктан бардыңыздарды Биримдик саясий партиясын шайлап, ошол Ниязалиев Айбекти шайлап бериңиздерди суранып кетет элем. Рахмат. Кыргызнефтегазда мына шайлоонун алдынан бизде жетекчиликте чогулуш болуп, ошо мени тандашкан экен. Мен да көпкө чейин макулдугун бербей жүрдүм. Элдин көйгөнүнү, элдин азыркы проблемасын, ушул Кыргызнефттин проблемасын чече турган адам болуш керек дейт. Ошон сен барышың керек деп, туура көрдүк деп айтышты. Мен макулдугун бердим. Эми мен кыскача программа айтып кетсем, эми Кочкор Атанын эң көйгөй проблемасы бул бүгүнкү күнгө суу. Биз деле Кочкор Атанын шаары, ушу Кочкор Атанын ушу Кыргызнефттен ичип аткан айыл өкмөттөр бар. Алар деле башка шаарларга, Бишкек шаары, Жалал Абад, ош шаарларга окшоп үзгүлтүксүз суу ичкиси келишет. 24 саат болсо, түнү күнү агып турса, азыркыдай бочкаларга, ванналарыбызды толтурбайбыз. Мына азыркы бүгүнкү күндө уже тендер өттү, проект буренияга тендерге берилди, 3-4 күндөн кийин буюрса ачылат. Ал деле ушу жума айдын аягына чейин чечилип калат. Проектси ким бизге жасап беришин. Анан эмки жылдан уже бурение өзү башталат. Жылдын аягына чейин биз күтүп аткан объемдо суу чыгып калат деп
пландаштырып атабыз. Ошол суу чыйып кала турган болсо, биздин Кочкор Атага кыйла жардам болот. Биринчиден суунун баасы түшөт. Экинчисинен ушу үзгүлтсүз болот, 24 саат ичебиз. Ошого дагы азыр бүгүнкү күндө ошо уруксат ала турган кагаздар өкмөттөн, башка жерден алыш документтер өтө кыйын болуп атат. Чечилет, бирок кыйынчылык менен көп мындай убакытта чечилип атат. Ошону кыска мөөнөттө чечкени, башка проблемалар ушу Кыргызнефтегаздын, Нокен районунун проблемаларын ушу кыска мөөнөттө чечишке аракет кылганы кетип атабыз. Буюрса ошо бүт элге иштеп берем, бүт айткан убадаларымды аткарам деп силерге сөз бере алам. Бизди шайлап койгула деп баардык эле бүт партияда эле татыктуу жигиттер жүрүшөт. Мен баардыгын жамандаш же башка деп мен андайдан алысмын. Баардык өздөрүнө жарашуу татыктуу жигиттер. Эми туура тандоо силердин өзүңөрдүн жүрөгүңөрдө. Ошо туура тандоо кылсаңар 4 октябрда буюрса баары жакшы болот. Меймандар, мына биз баттан бери угуп туруп, жакшы кадрды тандаганы өзүбүз эле сыналдык. Бул жигитти мен кичинекейинен тааныйм, башкасынан болсо да, кичинекей өрмөлөп жүргөн мындай. Жүргөндөн бери мен бирге көрөм. Атасы менен бирге иштешкенбиз биз бул баланы. Ошон үчүн мен укамдай көрүп, мен өзүм да ошо келип, башка партияданмын өзү. Келип, şu укама бир айткан өзүмө оюму айтайын деп келдим эле. Эмне дейм? Мына алдында айтып кеткендер өтө чын айтты. Жүдө туура сөздөрдү айтты. Башка жерде, башка неме болсо дагы биз Кыргызнефттин биримдик партиясына ишенсек болот. Ар тамандама өзүңөр көрүп атасыңар. Өткөндө бир случай болгон. Квартира издеп калдым бир таанышыма. İzdеп калсам, мына этаж үйлөрдөн мен асалы таап алам дедим эле. Көрсө 80% квартиранттар экен. Биз 2600 нефтяниктер бу жерде иштеген менен башкалар бу жерде жашайт экен. Ошолор көрүп атат биз немебизди, пайдабызды. Кыргызнефттен чыккан ошо газдан, суудан, светтен бардыгынан льготы менен пайдаланып атат. Эми бу жерде силер дагы барсаңар, биз Кыргызстан инсанысыңар бардыгар. Бирок мынабы Кыргызнефттен келип аткан киреше, Кыргызнефттин пайдасын көрүп атасыңар силер дагы, ошондон татып атасыңар. Ошон үчүн мынабы биз башка жерден, башка айылданбыз. Бизге муну тиешеси жок, андан мындай болбосун. İnsanдар баардыгыбыз мына көрүп атабыз. Гүлдөп жайнап аткан немени баардыгы Кыргызнефттен болуп атат. Бул райондо 90%, облустун 50% болсо керек. Бюджетин содержать этет Кыргызнефт. Азыр şu Kırgızneft болбосо мына акын туура айтып кетти. Bir жылдары сатылып кете азган. Шуну айдан Калбаев камалып кете азган. Калбаев түрмөдө жаткан жерде айткан. Бизге айткан шуну чыкканда. Мен şu Kırgızneft жок болуп кетет эле. Şunu alып kalam деп өзүм башыма өзүм иш ашырып алып, мына натыйжада мен камалып атам деп. Ошо киши көп иш кылган, Султанов көп иш кылган, мына келип туруп кичине иштеп коюп туруп сатыгенге аз калган. Ошондуктан мынабы өнү өсүп атат Кыргызнефт. Мен Россияда нефтяник болуп иштеп келдим. Көрдүм аякты да. Ошондуктан биздин Кочкор Атадагы нефтегаз şu регионду мынабы область десек болот. Бардык тарабынан колдоп, неме кылып, прибыльдарды келтирип, бизи жашартып, бизи гүлдөткөн ошо Кыргызнефть газ болот. Ошондуктан элдер силерден сураныч. Мен өткөндө мына проектти да көрдүм сууну, өзүм лично көрдүм, калан көрсөттү. Мына 3 скважина немеси көрдүм, мына мен күбөмүн. Суу тартылат. Ошо айткан Айбектин айткан 24 саат суу агат ошодон. Ошондуктан колдоп койгула инсандар. Башка бирөөлөрдү жамандабайбыз. Бирок биздин кадр ар тамандама Кыргызнефть газга керек экен. Ошондуктан шуларды колдоп койсок, Амин. Билейм şu жакшы аттанып атасың, болом. Аттанып атасың, жолуң ачык болсун. Элдин арында дайым жүзүң жарык болсун. Кыргызнефть газ дайым гүлдөп, сен айган элдер күлүп, жашап, жашоосу жакшы оңдолуп кетсин. İşinde iyilik, daima kadamın rast olsun. Şu Kırgızstan, Kırgıznefti, Kırgızstan'da güldetken nemenge salımın seninki daha koşulsun. Daima sen bizim nememizde, törümüzde yürgün,
Neme oylagan bolsaң, oylaring işe aşa bersin, ha? Amin. Xudo teshik aman bersin. Shu yigit o'tib ketsin. Yaxshi kunlar